Исламда негизги биз буга жерде айтып өткөн исламда негизги бир 5 принцип бар. Макасидул хамса деп коет. Ошол макасиди хамса биринчи максат ислам шариятынын негизги биринчи максаты бул динди сактоо. Экинчиси адамдын жанын сактоо. Үчүнчүсү адамдын аброюн сактоо. Төртүнчүсү адамдын акылын, бешинчиси адамдын урпагын сактоо болуп эсептелет да. Демек шарият ушул эгерде 5 нерсеге эч кайсы тараптан кол салынбаса, ушул 5 нерсе өз нугу менен жүрүп турса, анда адам затынын жашоосу стабилдүү бир, жакшы бир нукта, эч кандай коркунуч жок. Бала чакага да коркпойсуң, аял балаңа да коркпойсуң, өзүңдүн жаныңа да коркпойсуң. Күндүзбү, түнбү, эл бар жерде дагы, эл жок жерде дагы тыптынч, эч нерседен коркпой, чоочулабай жүрө ала турган абалга келип такалат да. Эгерде ушул 5 нерсе сактала турган болчу болсо.